Саламатсыздарбы? Мен Максутова Зарина Аблазовна, Өзгөн районуна караштуу Тагайсыранов атындагы номер 6 инновациялык орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Мен бүгүн 10 класстын окуучуларына сабак өттүм. Бир жакшы сабак, бир жакшы чыгарма жаратууга тете деп айтылат. Менин бүгүнкү өтүлгөн сабагым да сүйүүнү даңазалаган чыгарма катары окуучуларымдын эсинде калышына аракет жасадым. Бүгүнкү сабактын темасы белгилүү акын, лирик, котормочу, кыргыздын Пушкини аталган Алкул Осмоновдун Махаббат поэмасы болду. Мен бул поэманы тандаганымдын себеби поэмадагы окуялар турмуш менен байланышып, окуучулардын билим деңгээлине дал келет. Ошондой эле предметтик программа боюнча өтүлүүчү мөөнөткө да дал келет. Сабактын максаты, сабактын жүрүшүндө окуучулар чыгармадагы каармандын сырткы келбети, мүнөзү, сезимдерин талдап, өз ойлорун ачык, эркин айта алышты. Каармандардын образындагы жакшы сапаттарды өздөрүнө сиңирүүгө тарбияланышты. Жалпы дидактикалык жана педагогикалык талаптар боюнча мен интерактивдүү усулду тандап алдым. Сабак дидактикалык материалдар, ар түрдүү көрсөтмө куралдар, сүрөттөр жана техникалык каражаттар менен жабдылды. Сабагымда окуучуларымдын билимин тескөө жана текшерүү үчүн жупта, топто иштөө усулун тандадык. Окуучулар жупта жана топто иштөөдө тесттик иштерди ар түрдүү таркатмалар аркылуу иш алып барышты. Ал эми топко бөлүүдө окуучулардын колдоруна ашыктарды берип, алдыларына кыргыз орнаменттерди койгонумдун себеби, ошондой эле упайлардагы дем берүүчү сөздөр менен окуучулардын кыргыздын улуттук колоритин сактап калуу максатым болду. Ал эми маанай түзүүдө Алкул Осмоновдун лирикаларын эске салуу максатында касиеттүү поэзия оюнун ойноттум. Жаңы теманы оңой, жеңил жана жеткиликтүү түшүндүрүүгө аракет жасадым. Ошондой эле кыскача видео слайд коюлду. Окуучулар менен кайтарым байланыш түзүүдө, сабактын жүрүшүндөгү, сабактын ар бир этабында аткарылды. Сабакты бышыктоодо PowerPoint программасы аркылуу түзүлгөн тесттик иш электрондук панель аркылуу аткарылды. Сабактын жыйынтыгында окуучуларымдын ар биринен бүгүнкү сабак боюнча ой пикирлерин сурадым. Жыйынтыгында бүгүнкү сабак максатына жетти. Баалоо этабында баалоо критерийлеринин негизинде жана топтогон упайлары менен окуучуларым бааланышты. Предметтер аралык байланышы, музыка, тарых жана кыргыз тили сабактары менен байланышта өттү. Сабактын жүрүшүндө окуучуларым өз ойлорун адабий тилде эркин так айта албаган учурларда убакытты туура пайдалануу максатында өз ойлорум менен толуктап койгон учурлар да болду. Эгерде мага ушул теманы кайра өтүү мүмкүнчүлүгү берилсе, мен окуучуларымды адабий тилде так сүйлөөгө көмөктөшмөкмүн. Сабагым ушул менен жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.